Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мен кечээкү биздин кинобуздун премьерасындагы выступлениядан кийин көптөгөн СМСтер, көптөгөн жаман сөздөр менин дарегиме жазылып аткан экен. Туугандар, эми ал бул юмордо мен бир Садыр Жапаровду бир жаман айтып, бир жаман сындап, же тарапташтары жаман деп айткан жерим жок. Бул пародия, бул юмор. Мен деле силердин тарапташыңармын, туугандар. Сөгөрбөйлүчү, эмнеге сөгүнүп атасыңар? Мен деле ал кишини колдоп атам. Мен деле силердин катарыңардамын. Саламатсыздарбы, урматтуу менин мекендештерим. Дорогие наши кыргызстанцы, русский язык — это официальный язык в нашей стране. Я не говорю, что не знаю русского языка. Я разговариваю, я читаю, но мне удобно разговаривать на кыргызском языке, потому что кыргызский язык — это мой родной язык. Никто не запретит меня. Урматтуу менин мекендештерим, мен Самат Капаров, Кыргыз Республикасынын кино прокатына талапкер катары кетип жатам. Албетте, бул кино прокатта талапкерлер менин дагы оппоненттерим бар. Алардын аттарын атай кетсем, бул Айдын продакшн партиясынан Асхат Алай келатат. МБ Про продакшн менин тарапташтарымды не культурный деп. Не культурный деп айтпегиле. Андай жаман комментарийлерди жазбагыла. Мына мен башында айткам, Эмил Миллион Кыргызстандан эч жакка качпайт деп. Ал мына бүгүнкү күндө эч жакка качкан жок. Ал Кыргыз Республикасынын юмор бюджетине көптөгөн вайындарды куштуруп атабыз. Дагы да болсо куштуруп. Мына арадан 1,5 ай убакыт өтүптүр. Эмил Миллион мынакей канчалаган вайындарды тартты. Ал вайындардын ар биринин просмотрларын эсептей келсек 1,5 миллиард болду. Браво. Рахмат, урматтуу менин мекендештерим. Мен дагы бир нерсени баса белгилеп айта кетишим керек. Мына мен карантинде үйдө отурганда досум Куба Ташиев менен Рүстөм Жакупбеков келди. Алар келип мага дем күч берип, мына кино индустриясын өзүбүз колубузга алдык. Эми колубузга алып мына буюрса жакшы бир убакыт бергилебизге, эми убакыт керек бизгечи. Бул деген көп убакытты талап кылат. 30 жылдан бери биздин киношниктер, инвесторлордун баары кашырыштыр. Мына ошону биз Кудайым буйрса, эгерде ушул мына сага жаңы жыл деген менин кином прокатта жакшы болуп кетсе, биз дагы да болсо бир жакшы кинолорду тартканга аракет кылабыз. Көпчүлүк кейтерлер айтып атышат, кассета кейичиде 6 телефильм бар экен деп. Эми убакыт бергиле, убакыт бергиле. Мына 1 жыл убакыт берсеңер, биз ошо кассета кинотеатрдын ишин гүлдөткөнгө сөз беребиз. Залдан суроо берип койсоңуздар, баягы коомчулукка дагы жооп берип кетейин. Сиздердин ойлоруңуздар биз үчүн абдан маанилүү дегендей. Залдан суроо барбы? Нурлан Мамакеев жөнүндө айта кетсеңиз. Нурлан Мамакеев дагы жооп берет ал. Жооп берет ал. Баары жооп берет. Баары мыйзам чегинде болуш керек мындан ары. Эми ал Манас Алыкуловду мен илгертен жакшы билем. А деле жыргатпайт. Же кинодон жок, же клиптен жок. Самат мырза, Эмил экөөңүздүн түшкөн сүрөтүңүз бар экен, ага кандай карайсыз? Эми мен ага жакшы эле карайм. Биз жашоодагы адамдык касиетибиз бар. Жакшы эле татышта эле жүрөбүз. Болгондо мыйзам чегинде баарыбыз мындай жооп беришибиз керек. Урматтуу соробашы, Самат Капаров, лампочкам. Мен лампочкам.
кандай дейсиз? Региондордо кинотеатрлар ачылат. Биз ушул азыр маселени азыр карап атабыз. Кинотеатрлар азыр жоктугуна байланыштуу региондордо. Биз мына кассета кейши деген мына онлайн кинотеатрды иштеп чыктык. Региондон көрө албагандар үчүн ошо кассета кейшиге жазылып көрсөңөр болот. Бул апанын номерин алып койгулачы. Биз чечебиз бул маселени. Рахмат. Мына коопчулук айтып атат. Баягы эле жүздөр, баягы эле актерлор деп. 120 тамашачы канчадан бери кино индустрияда өздөрү келатышат. Мына биз ошону жоюшубуз керек. Жаңы жүздөрдү алып чыгышыбыз керек. Жаңы актерлор керек бизге. Мына ушул мына сага жаңысы деген кинобузда жалаң гана жаңы жүздөр менен иштешкенге аракет кылдык. Мына биз айтып атабыз, көпчүлүгүңөр келгиле, биздин эшигибиз ар дайым ачык. Биргели бир киного бир жакшы салымыбызды кошолу деп, Орус драма театры болобуз, Кыргыз драма театры болобуз, эмне драма театры болсун. Келгиле биз менен иштешүүгө ар дайым чакырабыз. Уважаемые наши кыргызстанцы, я думаю, наш фильм будет очень плодотворным в нашем кинопрокате. Я думаю, что вы своим родственникам скажете, что хороший фильм получился. Ну, если вам понравится. Не нравится, но не говорите, ну, свое дело же у вас же. Вот. Уважаемые кыргызстанцы, всем с наступившим, с Новым годом поздравляю, Самат Хапаров. Спасибо. Всем приятного просмотра. Bu vakfını azı geçip koymuşlar. Ayka, kimin kinolarına takılan da için, hoş olanda karayız.